Өлкөдө орун алган акыркы окуяларга байланыштуу бир топ мамлекеттик кызматтын жетекчилери өкмөттүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү кызматтан кетишкен эле. Талас облусунун башчысы Марат Мураталиев да калк арасында башаламандык орун алганда кызмат ордун бошотуп берген. Бирок анын мындай кадамы менен облус тургундары макул эмес. Абал турукташканга чейин тартипти калыбына келтирүү үчүн мурда иштеген жетекчилердин кайра ишке чыгуусун Талас эли суранып чыгышты. Кенен кийинки материалда. Мамлекеттик администрациянын алдында элди тартипке, ынтымакка чакырып, имаратты талап тоноодон жана ага сырттан адамдардын кирбөөсүн камсыз кылган Бектур Медетов баштаган жаштар 4 күн аралыгында мактоого татыктуу иш жасашты. Ал эми бүгүн алар мыйзамсыз аракеттери, криминал күч алып бара жаткандыгын айтышып, мыйзамдуу бийлик орномоюн өлкөдө башаламандык токтобой тургандыгын эскертишти. Официальный өкмөт орногондон кийин өкмөт өзүнүн өкүлүн шайлап алат, мыйзамдуу түрдө. Ошон үчүн тиги болсун, бул болсун деген бир смысл деле жок. Ошон үчүн таластыктар, бийлик талашпай эле, биз ошол баарыбыз эл ынтымакта, тынчтыкта кармап берели. Могу ар бир жакты мекемелерди басып алган токтотуш керек. Облус башчысы кызматынан кеткенден кийин такталашуу кызуу жүрүп, улам бир адам анын ордуна олтурууга аракет кылышты. Бирок бир гана облус башчысынын гана эмес, милиция, башка дагы бир топ мамлекеттик жана муниципалдык кызмат башчыларын топтошкон адамдар келип, өзлөрү каалаган адамдарын жетекчилик кызматка отургузушкан. Ал гана эмес, жеке коркутуулар да орун ала баштагандыгын мында келгендер айтып, мыйзамдуу кадамдарга чакырышты. Берде Таласта бир уюштуруу топ чыгыптыр дагы, арарга майда организацияларга кирип алып туруп, үйлерine чейин барып, катын баласын коркуткандар бар. Ал факты менен мен айтып бере алам. Ошо балдарга эскертип коем, бу жерде арасында турат нерде. Мыйзамды сыйлайлык. Ким алар ким экен Таласты телегиде. Бүгүн Борбордук аянтка чогулган элдин талабы бирөө гана. Бул ыйгарым укуктуу өкүл Марат Мураталиевдин жана ички иштер башкармалыгынын башчысы Алмаз Жумабековдун кайрадан иш ордуна кайтып келип, облустагы тартип менен калк коопсуздугун камсыз кылуу, мыйзамдуу бийликтин орношун талап кылгандардын арасында улуу, орто жана жаш муундун өкүлдөрү сөз сүйлөшүп, бардыгы бир оозун Марат Мураталиевдин кайрадан облусту жетектеп берүүсүн суранышты. Борбордук аянтка чогулган элдин суранычы менен алар эл менен жолугушту. Мындагылар убактылуу башаламандык орун алып, иштеп жаткан облус жетекчисинин кызматтан кетүүнү талап кылгандардын бул аракети мыйзамсыз экендигин айтышты. Бул мезгилге чейин белгилүү болгондой, элдик штаб тарабынан убактылуу ыйгарым укуктуу өкүлдүн милдетин аткарып жаткан Нуркан Токторбаев да эл алдына чыгып, мыйзам чегинде иш алып баруу анын башкы максаттарынан экендигин айтып, элдин каалоосу менен келген жетекчи менен иштешүүгө даяр экендигин билдирди. Мен мыйзамды сыйлайм. Азыркы учурда мыйзам чегинде ушул жерде өзүнүн милдетин аткара турган адам бул Марат Молдонович болду. Ал жерде эч кандай талаш тартыш жок. Мен ошондуктан ушул кишиге өзүнүн ордун кайта бердим эмес, ушул киши өзүнүн ордуна келди, болду. Ал эми Мураталиев чогулган калың элге 5-6 октябрь күндөрү болуп өткөн окуялар туурасында айтып, анын кызмат ордун бошотуп коюу себебин түшүндүрүп берди. Ушунча мээнет кылдык 2-3 жылдын ичинде, таласыбызды гүлдөтөйүк деген ой менен жүргөм, жүрөгүмөн кан агып кетти, чынында түшүнгүлө. Элиме ыраазымын, ушинтип келип мени чакырып, ушул жерге алып келген. Мен да кечээ өзүм анализ кылдым. Анда көчтөн жаш чыгып кетип атат, ыйлайсың да, айлаң жок ыйлайсың. Ушунчалык мээнет кылып атсаң, анан эгерде колдоп берсеңер, мен ыраазымын силерге. Акыркы 4 күн аралыгында бир гана өлкө ичинде гана эмес, облустарда кандай башаламандык, тартип бузуулар орун алгандыгына күбө болдук. Убактылуу өкмөт бекип, абал турукташканга чейин азыркы бийлик иш ордунда болушу керек. Бул үчүн администрациянын имаратын кайтарууга алган жаш активисттер менен катар аксакалдар жакшы кебин айтып, элди ынтымакка өндөөсү керек. Айкөл Манас атамын урпактары, бир туугандарым, баарыңыздардан суранам, ынтымакка, биримдикке келейик. Жан талап тоноолорду токтотоюк, баарыбыз бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, жаркыраган Айкөл Манас атам жерлеген касиеттүү Талас жергебизди аман эсен сактап калайык. Ошентип бүгүндөн баштап ыйгарым укуктуу өкүл Мураталиев, облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Жумабеков, элдик штаб убактылуу шайлаган Токторбаев менен бирге иш алып барууну башташты. Айсулу Асанова, Кайнар Ормонов, Иния Тергешева, ЛТР, Талас облусу.